кийинки маселе үй бүлөнү ким каржылайт? Эри каржылайт. Мындай үй бүлө бар. Адатта бизге салтка айланган ушу эри каржылачу. Бирок акыркы учурда ушу советтерден башталды, аялы да каржылай баштады. Эмне үйдө отурасың? Жеңең иштеп атты эле. Мен үйдө. Бир акча сурап келет карызга. Иштебей калдыңызбы? Акча керек болуп калыптыр. О, жеңең иштебей калбадыбы дейт. Нормально. А сизчи десең уяласың сурагандан өзүң. Чогуу каржылагандар бар. Өткөндө мен бир жылдай болуп калды, Ош базарында баягы орто жабык экен. Бир нерсеге кирип калдым. Ошо бир эжеке жаш эле. Ушу менден бир топ жаш кичине. Бирок кар көрүнөт аябай. Анын жанына отуруп, карындашым жашың канчада десем, 40ка чыга элек. Мындай чоң мешөктү коюп алган, анда кийимдер турат. Трико, мурико, там арзан сатат го, мынтип асып коюп. Үй бүлөң барбы десем, бар дейт. Канча балаң бар десем, 3 балам бар дейт. 3 же 4 деди. Күйөөң барбы десем, бар дейт. Тирүүбү десем, тирүү. Ажырашкансың десем, жок. Кудайга шүгүр жашап атабыз. Ал каяктан кийин? Россияга кеткенби? Жок, үйдө жатат. Сен иштеп атасың. Тур иште дебейсиңби? Жок, иштебейт ал. Ал ушуга психологиялык деңгээлде көнүп калган, эр иштебейт деп билип калган. Лөлөлөрдөй. Лөлөлөрдүн жашоо салтында эр иштебейт. Эми сен канча жашка чейин иштейсиң? Билбейм, муну балдар бутка тургузуш керек. Сөздөгө балдарды бутка тургузуш керек. Эне байкуш балдарды бутка тургузуш керек. Мен дагы такып сурап атам, балдарды канча бутка тургузасың? Эми контрактын төлөш керек, үйлөш керек, кыздарды чыгарыш керек. Эне айтып атат. Кайра сурап атам, эриң эмне кылып жатат үйдө? Телевизор көрүп атат. Как раз футбол болуп аткан. Футбол көрүп атам. Ооба. Футбол бүтөт дем чемпионат. Ошондо иштебей атабы? Жок, азали иштебейт. Кантип дейдиң ага? Ошону айтпайсызбы, аны ким билди дейсиз. Мына ушундай. Дагы бир нерсе бар. Ата-энеси каржылагандар бар. 30га чыккан үйдө 6 баласы бар, ата-энеси багат. Чалы кемпир пенсиясы менен багат. Туурабы, барбы ушундай? Анан ишо мактанып коет. Мен үй барганда апам пенсиясын алып коем. Туурабы? Жана акчалатырган автомат менен башына бир койсоң да. Кандай бул? Дагы бир категория бар, буга башым жетпеди. Күчкү каржылаган эми кайната каржылайт. Буну билбейм, бар атаңдан сурасаң, дейби же кайната өзү эми ушу кызым мына жинди менен ажырашып кетсе каякта калат эле деп өзү каржылайбы, же ал кайнатанын да психологиясы күйөө бала келин алдым дегенде эле күйөө бала алдым деген психологиябы? Билбейм, ушул кайната каржылайт. Анан дагы бир каржы бар, бул мен мээм көтөрбөй койду. Бул каржыны бир Кудай өзү билет. Каяктан багылып атат, эмне болуп атат, өгө бир менен кылып жашайт. Каржы маселеси ушундай.